атат да. Биринчиден ошол протоколдор боюнча азыр протокол жарыя болгон эмес. Азыр бүгүнкү күндө биргеликте кайрылуу болгон да. Кайрылуу негизинде алар айтып атышат, кээ точкаларды, ошол мамлекеттик чек арада точкаларды биз 927 жылдыкы материалдар менен карайбыз деп атышат да. Бирок мен билгемче биз дайыма эле ошого каршы болгонбуз да. Мына 30 жыл ичинде ошол маселеге биз эч качан макул болгон эмеспиз да. Ошон үчүн мен бүгүн айткам, мына ошол боюнча суроо дагы болуп атат. Кайсы жерде, кайсы чек ара боюнча айтылып жатат, кайсы ошол материалдар негизинде биз эмнени бере атабыз. Ошону дагы караш керекпиз да. Себеби действительно бүгүн ушундай маалымат чыгып кетти, эртең дагы жарандар аны сурап баштайт. Ошондуктан мен айттым, парламентте биз биринчи ошону угайлы. Эмне себептен 24-27 жылда протокол бизге мындай ылайыгы келбейт? Кээ жерде Тажикстан тарабы аларга керектүү учурунда алар ошол материалдарды айтышат да. Себеби ошол жерде бир топ эле мындай жерлер тура эмес көрсөтүлгөн да. А биз айтып атабыз, давайте жок, жаңы эле ошол материалдарды карайлы. 58-жылдык ошолорду карайлы деп атабыз да. Дайыма ошол боюнча талаш тартыштар болгон.